Москвадан врач бизге ошондой эле айтты, бул оорунун бир эле жолу ошо операция деди, пересадка костный мозг деди, жана жийлик чучугун алмаштыруу деди. Түркиянын 3 башка клиникасынан 3 башка врач келди, үчөөнө тең барып консультациясына жазылдык. Үчөөнө тең кагазыбызды көргөздүк, үчөө тең айтты, ушул операция кылыш керек деди. Анан биз ойлодук, балким жеңил түрү болуп калышы мүмкүнбү, балким кайра башынан Турцияга барып, биз анализ тапшырып көрөлү, баягы үмүтүбүз болду да, жеңилирээк түрү болуп, балким мындай дарылуу операциясы жок, дарылуу жол менен айыгып кетеби деп ойлосок, алар айтты, жок, бияктагы жазылганын баардыгы бета-талассемия эле болуп турат. Силердики ушундан башка жол жок деди. Анан ошондо биз сурадык, баягы операцияга берип кызыбызды алдыга кетебиз деп, тескерисинче кылып албайбызбы, минуска кетпейбизби десек, ошол 3 врач тең айтты, жок, силердики такыр башка, силердики бир эле ушул 98% гарантия, бирөө 96 деди. Демек, медицина жагынан бунун шанс бар экен, кызымдын айыгып кетишине, 100% айыгып кетишине. Анан азыр ошо кичинекей кызым донор болгонго карап атабыз. Эгерде туура келип калса, ошо кызым донор болот деп күтүп атабыз.